Каржы министри Бактыгүл Жээнбаеванын Сауд Аравияда документтерге кол коюу аземинде кара түстөгү абай кийип киргени соц тармактарында сынга кабылды. Айрымдар Араб хан сарайында дресс-код талап кылына турган болсо, биздин улуттук кийим да исламга жооп берерин айтып, элече кийип кирсе болорун жазышкан. Ошондой эле кара кийимди жаман жашаганга жоругандар да жок эмес. Албетте дипломатиялык мамиле үчүн кийингенин, кичине нерсени чоңойтуунун кажети жоктугун белгилегендер да бар. Сауд Аравияда кабыл алынган дресс-код боюнча аялдар жабык кийинүүгө жана баш кийим кийүүгө милдеттүү. Министрликте Жээнбаеванын бул аракетин дипломатиялык маданият катары өлкөнүн мыйзамын, салтын жана көз караштарын сыйлагандык деп баалаган. Бул жагдайдан улам дүйнөдөгү башка өлкөлөр Сауд Аравиядагы дресс-кодго кандай карайт, ким баш ийген жана кайсы өлкөнүн саясатчы аялдары бул талапты четке какканына көз чатырсак. Тереза Мэй Улуу Британиянын премьер-министри болуп турган учурда Сауд Аравияга болгон визитинде башына жоолук салбай барган. Ошондой эле Германиянын канцлери Ангела Меркель да дресс-код талабынан баш тарткан. Германиянын мурдагы коргоо министри Урсула фон дер Ляйен да кызматта турган учурда Сауд Аравияга барган иш сапарында дресс-кодго ылайык кийинген эмес. Сауд Аравиясындагы тургундардын сынына кабылган министр бул өлкөнүн салтын урматтарын, эрежелерди бузбоого аракет кылаарын, бирок аттап өтпөй турган өзүнө тиешелүү принциптер бар экенин айткан. Ал дайыма шым кийип жүрөрүн, башына да жоолук салынбай тургандыгын белгилеген. Германияны жыйынтыктап АКШга өтсөк. Хиллари Клинтон Американын мамлекеттик катчысы болуп турган кезде 2010-2012 жылдары Сауд Аравияга болгон сапарында дресс-кодго ылайык кийинүүдөн баш тарткан. Мурдараак Индонезияга барган сапарында жергиликтүү салтка ылайык башына жоолук салынган ханайым Мишель Обама Сауд Аравияда дресс-кодго баш ийген эмес. Бул аракетти ошол учурдагы көпчүлүктүн сынына кабылган. Андан 2 жыл өтүп, АКШ президенти Дональд Трамп үй бүлөсү менен Сауд Аравияга барат. Жубайы Мелания менен кызы Иванка Трамп Сауд королдугунун мыйзамын сыйлаарын, болушунча жабык кийинүүгө аракет кылаарын айтышып, бирок Мишелдей болуп талкууга себеп жаратпаш үчүн башына жоолук салынуудан баш тартышкан. Ал эми Сауд королдугунун аялдардын баш кийими тууралуу талаптарына ылайык кийинген же кийинүү этикасын сактаганга аракет кылгандар тууралуу айтсак, алардын сап башында Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II турат. Ал Сауд Аравияга келгенде хан сарайга алтын түстүү шарф жамынып кирген. Ошол эле Британиянын ханайымы Камилла кара жоолук салынбаса да баш кийим менен падышанын алдына өткөн. Эми өзүбүзгө жакынделген КМШнын мисалына карай турган болсок, Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко да Сауд Аравияга барган сапарында узун көйнөк кийип, жоолук салынган. Бул аракетин дипломатиялык маданият жана башка өлкөнүн салт санаасын, диний өзгөчөлүгүн сыйлоо деп түшүндүргөн. Сауд Аравияда атайын дресс-код милдеттендирмелери бар. Ага ылайык келген коноктор, айрыкча аялдар, билеги, башы жана буту ачык болбошу зарыл. Айпери Кыдырали кызы, Марал радиосу.